Карындаш. Siz mağara? Ооба, мен сизге алым алып келдим эле. Qanday alma? Qaydan aldınız? Улуттук тил комиссиясынын демилгеси менен Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган 3 айлык жарыяланган Октябрь районуна караштуу номер 181 балдар бакчасы Чыңгыз Айтматов кылым ааламы аттуу театрлаштырылган программа даярдаган. Кыргызды чыңгызсыз, чыңгызды кыргызсыз элестетүү мүмкүн эмес. Иш-чарада берилген тапшырмаларды балдар үйлөрүнөн жаттап келет, ата эне чогуу жатташып, жардам берет. Бу жерде үй бүлө менен чогуу дагы даярдык. Бияктан бала бакчадан болсо тарбиячылар менен тарбияланып, даярданып, балдар мээсине, канына, жанына сиңип калат да, ошо ырын улам кайталап атып, аткарып атыпчы. Ошентип бизде дайыма жакшы сонун чыгармалар, жакшы иш-чаралар өткөзүлүп турат бала бакчада. Улуу жазуучунун ойчулдун ар бир эле чыгармасы кичинекей бөбөктөрдөн баштап чоңдорго чейин ойлонгонго, турмушка көз карашын өзгөрткөнгө таасир берет. Өзгөчө анын атадан калган туяк аттуу чыгармасы кичинекей баланын жан дүйнөсүн гана өзгөртпөстөн, бүтүндөй бир нече муундун тагдырын өзгөртүп таасир берет. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата иш-чаралар жүрүп жатат азыркы учурда. Албетте бул Октябрь райондук билим берүү башкармалыгына караштуу бардык мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарында өткөрүлүп жатат. Албетте бала бакчаларда жеткинчектерге ылайыктуу иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Ал эми мектептерде болсо ар түрдүү дел баяндарды жазуу, илимий изилдөө иштерди алып баруу, ар кандай иш-чаралар өтүп жатат. Көркөм окуулар ошол эле учурда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын аркылуу каармандар сүйлөйт деген аталышта дагы сынактар жүрдү. Бакчанын таланттуу тарбиячыларынын жана тарбиялануучуларынын катышуусунда даярдалган иш-чарада жазуучунун ар бир белгилүү каармандары көз алдыга тартылды. Өзүмдүн жамаатым менен аябай сыймыктанам. Анткени балдар менен аябай кичинекей жаңы 2 жаштагы тили чыга элек балдар менен иштешип келет. Ушу Чыңгыз Айтматов ким деп 2 жаштагы баланы айтсак, чыгармаларынын ырларын айтып берет. Ошого жеткизип, баланын жүрөгүнө жеткизген ушу тарбиячыларга чоң таазим берем да. Анткени ата энелер менен да биргеликте иштешет, ата энелерге да тапшырма берет. Ошону чогуу биргеликте бу жерде бала бакча, ата эне, бала болуп чогуу биргеликте иштешип, ушундай чоң жыйынтыктарга келебиз. Соңунда кыргыз акындарынын Айтматовго арналган ырларын тарбиячылар окуп беришсе, бөбөктөр бугу эне жана ийгиликтер аталган бийди бийлешти. Атахан Кожогулов, Алмаз Турузбаев, Нурзат Бектурсун кызы, Улуттук канал Замана студиясы.